Быйыл Ош шаарынын бюджети 194 миллион 979 миң сомго көбөйөт. Маалыматка ылайык 2020 жылга карата Ош шаарынын жергиликтүү бюджетин 1 миллиард 322 миллион 600 миң сом менен бекитүү сунушталууда. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн көбөйүшү жыйналган салыктарга байланыштуу. Негизги бөлүгүн бул салык кирешелер түзөт да 87%-чы. Ал эми салык эмес кирешелер бул 7%. Биз салык эмес кирешелерден бул баягы жергиликтүү муниципальный баланста турган объектилерди, жерлерди ижарага берүү дагы планын көтөрдүк да. Ушул нерсенен дагы кирешелер көп чыгат. Андан сырткары мына бул децентрализация финанстык мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн фискалдык саясаттын натыйжасында мына бул подоход налог быйыл жергиликтүү бюджетке 85% калып атат да. Жергиликтүү бюджеттен мамлекеттик кызматтарга 20%, экономикалык маселелерге 10%, коммуналдык жана турак жай тармагына 32%, билим берүү тармагына 30% жана спорт маданият тармагына 6% каралган. Быйылкы жылы Ош шаарында курулуштарга өзгөчө көңүл бурулат дейт адистер. Анткени былтыр капиталдык курулуштарга 123 миллион сом бөлүнгөн болсо, быйыл 201 миллион сом каралган. Негизги суммасы быйыл социалдык объекттер жумшалат. Бул өткөн жылы биз 3 балабакча курганбыз, быйыл дагы 3 балабакча курууну пландаштырып атабыз. Бул Актилек кичи шаарчасында 100 орунду, Туран кичи шаарчасында 120 орунду, андан сырткары Черемушка кичи шаарчасында дагы балабакча курууну пландады. Ушул тармакка жумшалат. Андан сырткары өткөн жылы башталган 3 балабакчанын дагы бүтүрүү планы бар. Мындан сырткары капиталдык курулуштарга бөлүнгөн сумманын бир бөлүгү Ак Бура дарыясынын жээктерин оңдоп түзөөгө жумшалат. Ош шаардык кеңешинин бекитип жаткан бюджеттин долбооруна ылайык быйылкы жылы жашылдандыруу жана жолдорду оңдоо иштерине да жылдагыдан көп каражат бөлүнөт. Быйыл ушул жол тармагына 100 миллион сом акча көп каралып атат. Былтыр 84 миллион сом каралган эле. Анан быйыл негизги чоң долбоорлор ушул дагы көчөлөрдү чоң проекттер ишип турат. Андан сырткары биз жергиликтүү бюджеттин эле таянбастан бул сырттан гранттык инвестициялык каражаттарды тартып атабыз. Мисалы быйыл 2019 жылдын жыйынтыгы менен алдын ала алынган маалыматтарга 5,5 миллиард сом шаарга капитал салымдар өздөштүрүлдү да. Бул бюджеттен жергиликтүү бюджеттен сырткаркы акча каражаттар. Ош шаардык жергиликтүү бюджети боюнча коомдук угуу 23 январда өтөт. Ал эми 27 январ күнү шаардык кеңештин кезектеги сессиясында бюджет бекитилет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.